Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык Ысык көл облусунда желим баштыктарды колдонууга тыюу салуу күчүнө кирди. Көп жылдар бою желим баштыктар калктын ден соолугуна жана өлкөбүздүн экологиясына эбегейсиз зыян келтирип келет. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстан жылына 4200 тоннадан ашык желим баштыктарды керектейт. Тоодой болгон баштык таштандылар шаарларыбызды каптап кетти. Алар сыртка ыргытылып, жолдордо жатып, жаратылышыбызга жана берметибиз Ысык көлгө терс таасирин тийгизүүдө. Бул эбегейсиз зыяндын себеби желим баштык жасалуучу полимерде. Табигый чөйрөдө алар 300 жылдан ашык мөөнөттө чирип, күйгөндө уулуу заттарды атмосферага бөлүп чыгарышат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын натыйжалуу иш-аракеттеринин аркасында Кыргыз Республикасы Борбордук Азия чөлкөмүндө талашсыз прецедентке айланууда. Президенттин жарлыгын аткаруунун негизинде министрлер кабинети Ысык көл облусунда полиэтилен баштыктарын өндүрүүгө, сатууга жана пайдаланууга тыюу салат. Биз көйгөйдүн кечиктирилбестигин жана анын мүмкүн болуучу кесепеттерин түшүнөбүз. Келгиле, бул демилгелүү чечимди чогуу колдоп, аны ишке ашыралы. Тилектештик, жоопкерчилик жана келечек муундарга камкордук жаратылышты сактоого жана ден соолугубузду коргоого алып келе турган чыныгы баалуулук экенин көрсөтүп, өлкөбүз бүткүл дүйнөгө жаркын үлгү болсун.